абдан кыйынчылыктарга учурап калдык да ошондо. Чүйдү ошол убакта айыл чарбасын сактап калган мен болгом. 94-95 жылдары Бишкек сүтсүз калмак. 35.000 паспорт бошу чыгарган завод продукциясын бирөөнү сата албай калган. Токтогулду сат дегендер да көп болгон. Пенсияны бере албай атсам, айлыгын бере албай атсам, милицияны бага албай атсам, аскерли бага албай атсам, анан ошо заводду саламбы? Апаз Жумагулович, саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Ден соолук жакшы. Эми ушу жашка чыкканда жакшы деп айтыш деле кыйын. Ошондой болсо дагы негизинен жакшы. Кудайга рахмат деш керек, Кудайга ыраазы болуш керек. Эгемендүүлүк алган жылдары мен 1-2 класстын окуучусу экенмин. Азыр эстесемчи, аны сиздер ошол жылдары ошол эгемен Кыргызстанды буттан тургузуш үчүн, өнүгүү жолуна түшүрүш үчүн канчалаган эмгектерди жасадыңыздар да. Анан мен сурайын дегеним сизден. Ошол сиздин жана өлкө башында турган Аскар Акаевдин колуна кандай Кыргызстан тийди эле? 30 жыл мурда Кыргызстан кандай эле? Ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эгерде мүмкүнчүлүк болуп кала турган болсо, кыргыз элин, кыргызстандыктардын баарын келе жаткан ушундай чоң окуя менен, бул окуя деген 30 жылдык, ошону менен 30 жылдык майрам менен 30 жылдыгыбыз менен куттуктап койгум келет. Бул биринчиден. Экинчиден, сурооңуз абдан маанилүү. Бул маселе боюнча көп маселелерди айтса болот. Бирок мен кыскача айтып берейин. Биринчиден, бул маселени бир сөз менен айтыш абдан кыйын. Чынында эле ушул эгемендүүлүктү алгандан баштап Кыргызстан өз жолуна түшө баштап, ошол убактарда эмнеден баштайбыз? Эмнеден башталыш керек? Эмне кылышыбыз керек? Элибизди кантип багабыз? Экономикабыз эмне болот? Жолубуз эмне болот? Турмушубуз эмне болот? Жаштар эмне болот? Окутуу кандай болот? Жогорку билимдер кандай болот? Илимибиз кандай болот? Деген маселелер күнүгө турган маселелердин бири болду. Мен эң чоготток өткөн жерин айтайын. Бизге чынында эле абдан кыйын болду да. Себеби биз Союз убагында ошол Союз республиканын бир республикасы болуп, экономикабыз бүт баары бир казанга иштеп туура эле болот, ошо казанга деп койсом. Ошондуктан биз ошол убактарда кээ бир нерселерди ойлоп турбуз. Бул экономикабыз өзүнчө рынокко чыга турган, башка өлкөлөргө сатыла турган, өзүнчө эле бир продукциябыз барбы же жокпу деген маселени ал убактарда коюп турбуз да. Ошондуктан коюуга да мүмкүнчүлүктөрүбүз болбосо керек. Себеби маселе көп эле. Себеби өзүбүздүн нефтибиз абдан кичинекей гана нефтепромысловое управление эле. Анын бир убактарда миллиондоп чыгып аткан газ, нефть миңдеп чыгарылып аткан, ал ошол убакка баягы запас анча-мынча түгөнүп, экономикабызга таасири жакшы тийбей калган учурлар болду. Ошол эле көмүр, ошол эле башка кен байлыктарыбыздын баары Союзга иштеп, табылган каражаттардын баары Союзга кетип аткан учур болгон. Ошол эле биздин баягы сыймыгыбыз болгон машиностроительный комплекстер Союзда, эгерде ар бир өлкөдө машиностроительный продукциянын көлөмү чыгарган 20-18% болсо, бүт көлөмүнүн эсебинде. Биз болсо 26%ке чыгарган экенбиз. Бирок ошондой болсо дагы, ошол биз чыгарып аткан машинелердин машинеси эмес, запчастарын чыгарып аткан экенбиз. Кээ бир баягы машиненин изделиянын
компьютердин же болбосо системалардын бир бөлүгүн чыгарып аткан экенбиз. Ал бөлүктөрү Союз курганда алар өздөрү чыгарып, ошо бөлүктөрүн биз силердин чыгарып аткан продукцияңар бизге кереги жок дегенге чейин барган да. Ошондуктан бизге абдан кыйын болгон. Себеби өзүбүздүн нефтибиз, өзүбүздүн көмүрүбүз, өзүбүздүн алтыныбыз, өзүбүздүн башка кендерибиз, өзүбүздүн чыгарып аткан башка өндүрүштөрүбүз, ошол эле айыл чарба продукциясын, биздин сыймыгыбыз болгон айыл чарбанын продукциясын, эң акыркы продукциясы өзүбүзгө калып аткан экен. Ошол эле эгин, ошол эле сүт, ошол эле эт деп да койсок болот. Сатылганда эң жакшы жылдары өкмөткө сатылган этибиздин көлөмү 25 000 тоннага чыккан экен. Эгемендүүлүктү алган жылдары 15 000 тоннага чыккан. Ошол бул баягы өзүбүздү баягы байлыгыбыздын эсебинин бири болгон. Бирок бул экономикабызга көп салымын кошо албаган отрасльдер болуп калган экен да. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө ошого мен сөзсүз кайрылам. Бул өзүнчө маселе, муну айтып берем сөзсүз. Мен азыр тизмелеп айтып атпаймынбы? Ошондон бүт экономикабызды караганда, экономикабыздын ичинде көлөмү чоң, өлкөдө сыймык боло турган, чынында сыймыктана турган эң чоң негиздүү продукциялар Россияга, Россиядан башка тышкы өлкөлөргө, кошуна өлкөлөргө сата турган эчтекебиз деле жок экен да. Ошондуктан негизи кыйынчылыктар деген сөзгө айткым келет. Абдан кыйынчылыктарга учурап калдык да ошондо. Ушул маселенин эсебинен. Себеби Союз убагында республика эң баягы жакшы болбосо дагы жакшы республикалардын бири болгон. Турмушу боюнча, өсүшү боюнча, экономиканын ар бир тармактарынан да сыймыктана турган иштер болгон. Бирок ошол сыймыктана турган иштер, биз сыймыктанып жүргөн иштер эгемендүүлүктү алганда бизди бага албай калган продукциялар болуп калды да. Же болбосо бул башка өлкөлөр албай өзүбүз чыгарабыз деп коюп, же болбосо сапаты начар болгондуктан башка өлкөлөргө чыга албай, шылып абдан кыйынчылыкта калган учур болду. Кыйынчылыктан кантип чыктыңыздар? Эми чынын айтыш керек, бул маселени дагы бир сөз менен айтыш да кыйын. Бул маселе күндүр түндүр иштегенин эсебинен, күндүр түндүр өкмөт, президент аппараты, чыгылып республикада болгон кадрлардын максаты өзүбүз рынок системасында багышыбыз керек деген маселени койдук. Биринчиден, ушуну койгондо ошол коюлган маселелердин ичинде продукциялар өзүбүзгө эмес, чек арага сатып, валютага сатып, ошол эле валютага башка продукцияларды, керектүү продукцияларды өзүбүзгө республикага алып келиш маселесин чечүү максатты койдук. Ошол эң негизги максат ушундай болгон. Ошол эле учурда приватизация деген башталып аткан. Бул маселеде да өзүнчө баягы сөз, бул жөнүндө да мен өзүнчө токтоло кетем. Бирок азыр айтар туганым, ошол убакта ушул маселелердин негизи биз ошол убакта өзүбүз кармап калышыбыз керек эле да, эң орчундуу экономикабызды. Эмнени кармап калыш керек эле? Электр энергияны кармап калыш керек эле. Ушуну саттырбашыбыз керек эле. Токтогулду сат дегендер да көп болгон. Курупсайды саткыла дегендер да көп болгон. Биз ага эч бир станцияга дагы кеминдеги кичинекей Быстровский ГЭСке чейин ошону дагы
Түмеле баягы чуркап жүргөндөр көп болгон саткыла бизге деп. Ошуга чейин жолоткон эмеспиз. Бул энергетика бойдон калсын деп. Экинчиден, аз болсо да, көп болсо дагы 200, 300, 500 миңге чейин кээ жылдары чыгарган нефть компаниябызды дагы сатылбасын. Эч качан сатылбасын деген токтомго чыгарып, аны да токтотурганбыз. Ушунун эсебинен ушундай эле комбинаттарды сактап калыш үчүн Кара Балтадагы комбинатты кийин бир 15-20 жылдан кийин ал сатылды, бирок ал убактарда ага да тийгизген эмеспиз. Сактап калдык. Кемин районунда Орловкада ошода абдан бир керектүү, дүйнөдө керектүү продукция чыккан полупроводниковый материал, монокристалл чыгарган завод. Ошо монокристаллдан ошону жасып продукция чыгарган цехтерибиз бар болчу. Ошону сактап калыш керек эле. Ушундай чоң орчундуу экономикабызга келечекте жакшы таасирин тийгизе турган тармактарды сөзсүз приватизацияга барбасын, менчиктешүүгө барбасын деген токтом чыгардык, токтоп калгандыр, токтотуп койгонбуз. Ошондуктан ушундай маселелердин эсебинен эң эле биринчи жылы мен экинчи жолу өкмөткө келгенде бул 1993 жылдын 14-декабры болду эле. Ошондогу акыбал эми Кудай ошондойго жеткизбесин деп эле коеюн. Чынында ошол убакта гиперинфляцияга ошонун чегине жетип калган экенбиз. Себеби жылына экономикабыз өнөр жай болобу, башка тармактар болобу, негизинен дүң чыгаруу продукциясы 20-25% жылына азайып отурган экенбиз. Бул биринчи. Айыл чарбасы 17-8-9% кыскарып, промышленность болсо өнөр жайы 20-18-25% кыскарып, мына ушундай акыбалда республика 93-94 жылдарда бул акыбалга калган учур болгон. Ошондуктан биздин эң негизги койгон максатыбыз экономиканы колго алыш. Экономикада эмне болуп аткан? Налог жыйноодон баштап, налог төлөбөгөн кишилердин тизмесине чейин жетип, ошол убактарда акцизный товар дегенди болгон. Мына арак заводдору, тон, алтын, күмүш, башкаларды саткан тармактарды бүт баарын колго алып, ар бир күнү, ар бир жума сайын, ай сайын эмне түшмөгүлө, канча түшмөгүлө, каерден кандай кирешеге түшмөгүлө, канчасы түштү, канчасы түшкөн жок, эмне үчүн ушундай болуп калды, кайсы тармактар иштей башташты, кайсы тармактар мүмкүнчүлүгү жок экен, иштеп атса дагы иштебей эле койсо болот экен. Себеби каражаты ошол мекеменин каражаты жок, айлыгын бергенге ушуга жетип калгандар болгон. Аларды эмне кылыш керек? Аларды кантип иштетиш керек? Иштеп аткандарга кандай жардам бериш керек? Өнөр жайларды иши кылып бүт баарын тармактап, тизмелеп, мына ошолордун ушундай баягы орусча айтканда кропотливый күн сайын, ай сайын, саат сайын шунун үстүндө иштеп, экономикабыз жакын эле жылдардын ичинде башка деңгээлге жеткен болгон. Мен чынын айтып коеюн, туура түшүнөсүңөргө. 94-жыл абдан кыйын жылдардын бири болгон. Мына ошо айтып аткан маселе 94-жылдын жыйынтыгы. 94 биринчи жылы, экинчи жолу келгендеги 95-жылдын жарымына чейин ушундай кыйынчылык уланта башталган. 95-жылдын жарымына чейин. 95-жылдын аягында биз баягы мына канча процент асайдык деген сөздөн кете баштадык. 96-жылы тилеке эми Кудай ушундай мүмкүнчүлүк берген экен.
абдан жакшы жылдардын бири боло баштаган. 1996 жылы. А 97 жылы болсо, бул баягы өлкөдө ушуга чейин, чынын айтып коеюн, көп жылдарга чейин ошол деңгээлге эч кандай чыга албай жүргөн жылдардын бири болгон. Муну баягы эсепсиз айтыш болбойт. Ошол 97 жылы республиканын түн продукциясы 10,5% өскөн болгон бир жылда. Айыл чарбасы 11% өскөн. Курулуш маселелери 12% өскөн. Эми анча-мынча баягы орто эсеппен айтып атам. 11,8 деле болот. Ушундай болгон. Эми промышленность, эң негизги өнөр жай. Ошо 97 жылы 135%ке бир жылда өскөн болот. Мына ушундай эмгектин эсебинен Кыргызстан 97 жылы абдан жакшы деңгээлдеги көрсөткүчкөргө жетип, элибиздин турмушун анча-мынча оңдой баштаганбыз. Дагы бир мисал айтып коеюн. Аксар Акаевич менен президентский советте, Кремльде Черномырдин премьерлердин атынан, анда совет премьер-министров деген болгон, ошо совет премьер-министрдин председателі катары, төрагасы катары отчет берип атып, Кыргызстанга келгенде мындай деп сөз айттылар. Мне бы заботы кыргызов, потому что у них нет долгов по заработной плате, по пенсиям, по всем остальным социальным вопросам деп айткан киши болгон. Себеби ошол убактарда көп өлкөлөрдө баягыдай эле биздин 93-94 жылдагыдай эле 6 ай 5 ай айлык бере албай, 6 ай 5 ай пенсия бере албай, пенсияларын ала албай жүргөн кыйынчылыктар болгон. Мына биз ошону жеңип өткөн өлкөлөрдүн бири болгонбуз. Эми муну мен айтканымдын себеби бул статистика. Муну билишибиз керек. Ошол жылдары сиз айыл чарбасында да өсүш болду деп айтып жатасыз. Ушул тармакты өнүктүрүүгө кандай багытты тандап алдыңыздар эле? Мен сөзсүз бул маселеге абдан кыйын маселе. Орчундуу маселелердин бири ошол убактагы заманда дагы айыл чарбасы эң баягы керектүү элибизди баккан, чынын айтайын, баккан тармактардын бири болгон. Муну айтыш үчүн мен жанагы дайыма азыр суроо бердиңер, башында мындай дебедиңерби? Эгемендүүлүктүн эң башында приватизация башталганда ошонун башында турган экенсиңер деп. Мен ушуга бир катуу деп коеюн, катуу жооп берейин. Бул туура эмес. Мен приватизация башталганда өлкөбүздө приватизация 91-жылы башталды. 91-жылдын башында мен эски өкмөттүн убагы бүтүп, өзүм ыктыярым менен заявление жасып, президентке кайрылып, ал кайрылганымдын себеби жаңы өкмөт келди, президент келди. Ишибиз башкача болот азыр. Жаңы жолго чыгып атабыз. Ушу жаңы жолдо мен эски премьер тоскоолдук кылып коюшу мүмкүн. Түшүнбөй калышы мүмкүн. Жаңы рыночный экономика өтүп атабыз. Ушуга өтүп атардын астында мен тоскоол болуп калышым мүмкүн. Себеби мен орусча айтып коеюн. Я не мог. Ушундай жазып бергенмин да. Я не могу уничтожать или там разрушать то, что сам создавал. Өзүм курган заводторду өзүм талкалай албайм деген сөздү баягы айтып, ошондон 91-жылдын башында мен өкмөттөн кеткенмин. 3 жыл чүйдө биринчи 5-6 ай уюштуруу комитети болду. Анан кийин губернатор кылып, элде муну председатель кылып, анан кийин губернатор кылып 3 жылдан ашык жылдары ошо чүйдү иштегенмин. Так что приватизация башталып, республикада
эми чаң тополоң дебейин, ушундай башталып сатылып аткан убактарда указ ошол ишке кирип аткан учурларда мен чүйдө болуп калдым. Сиз ошол учурга азыр баа бериңизчи, Мен ошого баа берейин. Приватизация, ошол менчиктештирүү саясаты туура болгонбу ошол мезгилде? Мен ошого жооп берейин деп атам. Мына ошого жооп бериш үчүн мен дагы мисал катары гана айтып, мына чүйдүн акыбалын айтып берсем, мына сразу жооп силерге өзүнө-өзү келет. Чүйдү ошол убакта айыл чарбасын сактап калган мен болгом. Муну чүйлүктөр бүт баары билет. Чүйдү иштебеген айыл чарбасында иштеген кадрлар да баары билишет. Себеби ошол убакта мен чүйгө келгенде тоо этегиндеги чарбаларга ал өзүнчө эле ал чынында эле бул суусу аз, жери аз айыл чарбасында эң баягы кыйын чарбалар болчу да, ушулар приватташтырган ага көп тоскоолдук кылган жокпуз. Бирок негизинен бир 70-80% айыл чарбасындагы чарбалардын бүт баарын сактап, келечекте приватизацияга барабыз, менчиктешүүгө барабыз. Ар бир киши өз үлүшүн алат, жерин алат. Бирок ушуну чечердин астында биз өзүбүз ошонун эрежесин тактап алалы. Указ чыкты, указды кандай кылып иштетиш үчүн ар бир өлкөдө, ар бир облустта, ар бир чарбада башкача болушу мүмкүн. Ошондуктан ушулардын баарын тактайлы деп өзүбүзчө комиссия түзүп облуста. Ошо комиссияны Германияга чейин жиберип, башка өлкөлөргө жиберип, Россияга жиберип, эмне кылып атасыңар деп. Ошолордун баарынын үлгүсүн алып келип, анан 1,5-2 жылдан кийин кээ бир чарбаларды ошондо приватташтыра баштабыз айыл чарбасын. Эгерде биз ушундай жолго барбасак, 93-95, 94-95 жылдары Бишкек сүтсүз калмак. Биз ошол убакта бүт ошо чоң чарба, сүт чыгарган чарбалардын баарын сактап калганбыз. Баарын болбосо да 70% сактап калганбыз. Ушундай формалардан биз абдан көп жакшы уттук десем болот. Баягы кээ бир жерлерде атын айтпай эле коеюн. Бүт талап кеткенбиз да. 5-10 сотук жер менен жарым гектар жер эмес, 5-6-7-8-15 сотук жер менен бөлүнүп кеткен кишилердин акыбалы менен бизде чүйдө баягы талап кетпей, коллективный форма менен иштеген, бирок бөлүнөм деген кишилер бөлүнүп өзүнчө чарба кылып кеткендер, үлгү көрсөтүп, же үлгү көрсөтө албай калгандар да болгон. Ошондуктан мен баягы ушу маселени абдан катуу талап кылгандыктан жаңы барга чүйгө келгенде кээ бир чарбалар чогулуп алып, малды 5-6 киши бөлүп кетет, бүт баарын. Кой чарбасын бирөө бөлүп кетет, жерин бирөө бөлүп кетет. А буларды эми кантип багат? Жемдигинде болсо. Ал болсо жерин башкача колдоно баштаган. Малын эртеси күнү базарга алып кетип саткан, той-пойго кеткен. Ушундай окуялар болот. Ушундай окуяларды кээ бир жерлерге милицияны жиберип туруп токтотуп, түшүндүрүп, ошонун эсебинен чүй өрөөнүндө ошол жылдары эми баягы менин туура түшүнөсүңөр, абдан катуу иштегендиктен чүй өрөөнүнүн экономикасы ошол жылдары чүйдө 600.000 тонна эгинге чыгабыз деп коюп, ушундай деңгээлге чыгып атканбыз. Өнөр жайында деле ошондой кыйынчылыктар болгондо, ошондо келгенде эми кээ бир чарбалар программа Писак деген болгон. Бул программа Писакты туура түшүнүш керек да. Ушу негизи максат кандай коюлган ошон? Ошо программа Писакка кимдер кирген? 26 мекеме, 450-дөн 26-сы, 15-16% эле болгон. Ошол эксперимент катары киргизилген. 40 жылга кредит берилген. Кредит берип карызынан кутулткан. Социальный фондтан айлыгын берген,
башка карыштарынан кутулган. Анан кийин ошол бекемени эмнеси иштей алат, эмнеси иштей албайт. 5 продукция чыгарса, 5-өөнүн эмнеси иштей, перспективасы барбы? Ушул продукция рынокко чыга алабы, же чыга албайбы? Мына онсуз чыга алабы, чыга албайбы деп бүт бешип тактап эксперттер менен эмнесин Россияга алып барса болот, эмнесин Казакстанга алып барса болот, эмнесин өзүбүзгө калтырабыз. Ушуларды баарын тактап туруп, анан кийин ошолардын ишинен 4-5 чынын деле эчтеке баягы чыгара албайбыз деп баягы сунуш киргизилген, чыгара албайт деп сунуш киргизилген. Ошондон 5 предприятие болгон. Ошонун бири оргтехника балыкчыда. Оргтехника продукция, бүт продукциясы Россиядан келип, бир жерден чыгарган. Алар бербей койду, ошойдон калды. Продукция заводу бар, кишилери бар, сырьёсу жок. Ошойдон калды. Же болбосо мынабысы эң эле атактуу айыл чарба машина жасайтын завод. Имени Фрунзе деп коет. Пресс-подборщиктер чыгарчы бул. Пресс-подборщиктер ошол жылдарда Союз убагында Германияга чейин поставляли. Германияга чейин сатчу биздин пресс-подборщиктерди. Союзда очередь менен алчу. Бирок жаңы турмушка өткөндө ошолор эле россиялыктар бир пресс-подборщикти албайбыз деп чыгарды. Алган продукциясына каражатын бербейбиз деп чыгарды. Эмне үчүн? Биз алган эмеспиз, бизге Союз берген. Союздун арга баргыла деди. А Союз кулап калды, жок. Каяктан иштейбиз ошол? Ошентип отуруп ушундай килейген завод. 35 000 пресс-подборщик чыгарган завод продукциясын бирөөнү сата албай калган. Ошол заводдун аймагында 3000ге чейин машина туруп калган да. 3000 машина сатылбай, эмне кыларды билбей. Ошону 5, 6, 7, 8 жылдын ичинде запчастка чейин сатылбады ушул. Ана кантип эми ушул заводду эмне үчүн өкмөт болуп туруп, ушуга көңүл бурбадың деп айткандар бар мага. Ушундай. Эми эгерде пенсияны бере албай атсам, айлыгын бере албай атсам, милицияны бага албай атсам, аскерлерди бага албай атсам, анан ошо заводду саламбы? Ошо завод кантип берем? Кантип бетим менен ушул заводду мен 4-5 жыл ичинде реконструкция кылайын, ушуга ушунча миллион берейин, а силер айлыгын албай туруңар деп айта аламбы? Муну билген туура билет. Билген киши гана, ушундай акыбалда болгон киши гана, билейин деген гана киши мындай сөздү айтпайт. Такыр эле баары эле ушундай болгон, эчтекени кармап калууга мүмкүнчүлүктөр болгон эмес деп айтышса эле мен баягы туура эмес болуп калам. Калпчы болуп калам. Ошондой деле болгон. Ошолорду кармап калганбыз. Кармап калдык. Майлисайский ламповый завод кармап калдыкпы? Ртуттун заводду кармап калдыкпы? Ошого чейин кыйынчылыкта иштеп атат. Ошол цементтик заводду кармап калдыкпы? Мына Орловкада заводду кармап калдыкпы? Башка региондордо эми баягы жанагы заводдордун баарын айтса болот. Андан тышкары заводдорго жардам берилген. Программадан тышкары жардам берилип, колдонуп калып калганбыз. Мына ушул эле завод, машиностроительный завод эме ушунун эң негизги продукциясын модуль деп коет, 5 этажда эле. Бүт ошолго темир кирип, патрон чыккан заводдо. Территорияга темир кирди. Ошону обработка бүт ошол заводго эң готовый продукция чыгарчу. Мына ушул заводду тийгизбей, бүт пломбу койдуруп, жаап туруп, бир киши киргизбей ушуга чейин сактап калганбыз. Мына ушундай маселелер жалаң эле завод бул заводдо болгон эмес. Ушул эле мына дастан ушунда сактап калганбыз. Канча жолу кандай гана усилия кылган эмес. Даже республиканын эсебинен жардам берген күндөр да болгон. Ушундай сактап калыш үчүн. Бирок мүмкүнчүлүктөр абдан аз болгон. Ошондуктан ошол жылдардагы кыйынчылык эми
негізінен республика тура жолға түшкен. Себебі біз ең башында айтпадым ба, байлығыбыз ошол убакта эгерде кумтор болгондо ошол кумтордун алтыны ошол убакта ушунча алтын чыгарып калган болсок, анда көп болсо макмалы өсөлө бар эле 1 тонна болчу. 1 тонна болчу. Же болбосо көмүр энергетика бүт баары убут ичине болгон. Бүт баары. Калган эмнебиз бар эле башка? Эмнебиз бар эле айтыңызчы. Ошондуктан базар экономикасына чыгыш үчүн базар экономикасынын продукциясы керек эле да. Ошо продукция айыл чарбасында. Ошол убакта да түшүнчүбүз, азыр да түшүнүбүз. Ошолуктан ошол убакта дагы көңүл бурулган айыл чарбасына канчалык кыйынчылык болсо дагы чүй болобу, ош болобу, баткен болобу, каерде болсун, талас болобу, продукцияларды ошол эле таластын бурчагы, башка продукцияларды айтсам болот. Ошолордун эсебинен ушул экономика ошол убактардан жылып отуруп азыркы деңгээлде. Бирок ушу менен силер баягы орусча айтканда довольны или недовольны деген сөз болушу мүмкүн. Конечно, я недоволен. Конечно, мен сыймыктанбайм. Ушунун баарын чечкен экенбиз. Жакшылыктуураак чечсе деле болмок экен деген ой кээде мага деле келет. Бирок ошол убактагы кыйынчылыктар мүмкүнчүлүктү баягы кармап турганда, мойнубуздан кармап, колубуздан бууп турган маселелер болгон. Ал элдин турмушу, элдин акыбалы, нан керек эле, дүкөн керек эле, дүкөндөрдө чыгылып ушулардын баары колдо болуш керек эле да. Бул убакыттар болгон. Эки эле жумалага эгинибиз ресурстагы калган болгон учурда болгон. Ушундай акыбалды эң чоң деңгээлде караган учурубуз да болгон. Эмне кылабыз? Ушунчалык эгин калган экен деген учурлар болгон. Бул биринчи күндөрү. Мен азыр мына андан бери дагы канча жыл өттү. Азыр ушул 30 жылдык юбилейди белгилегене турабыз. Азыркы өлкөнүн азыркы абалына кандай баа бересиз? Мен айтарым, мен дайыма оптимист деп айтышат мени. Бирок реальный оптимист болуш керек. Мүмкүнчүлүктөрүбүз республикада бар. Жакын аранын ичинде ушундай кыйын акыбалдан батыраак чыгышып кетүүгө сөзсүз. Ушуга эми чынын эле айтып коеюн, баягы президент ошон үчүн айтып атат, же болбосо ошол ишиге баягы жакшы көрүнөйүн деп айтып атат деп ойлобогула. Мен ушул маселени биринчи күндөн бери айтам. Эгерде тартип болбосо, эгерде уурдаганды токтотпосок, эгерде схемалар дегенде экономикада ар түрлүү бир жаман схемаларды токтото албасак, эгерде ошого күчүбүз жетпей кала турган болсо, биз анда кыйынчылыкта калабыз. Ошондуктан мен чын дилим менен колдойм. Азыр өкмөттүн, президенттин жасап аткан ишине бир гана маселе боюнча тартип өкмөт болуш керек. Өкмөттүн иши ар ким өзүнүн ишин кошпош керек ошого. Уурдатпаш керек, жедирбеш керек, өздөштүрүш керек. Эгерде ушуга катуу тура алсак, аягына чейин адилеттүүлүк менен баарыбызга тең, бирөө гана эмес, баарыбызга тең тура алсак, ошондо экономикабыз да жылат, социалдык проблемалар да чечиле баштайт. Иши кылып, мен абдан ишенемин азыркы болуп аткан жылыштарга. Кемчиликтер толуп элатат, истесе табыла берет. Бирок эң негизгисин айтыш керек. Эмне кылабыз? Кандай максат коюп атабыз? Ушу максат, койгон максатка жылышыбыз туурабы, туура эмеспи? Койгон максатыбыз туура, жылышыбыз да туура. Кемчиликтер бар, бирок алар азыраак болуш керек. Дагы бир жолу иштешибиз керек. Иштешүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Жок деген сөз туура эмес.
ишсиз жүрөм деген сөз мен түшүнбөйм. Аны түшүнбөйм. Иш толуп атат. Иштен жийиркенбеш керек. Кандай болса дагы ошого барып иштеш керек. Эмне болса дагы, курулуш болобу, үй шыпырса дагы, айыл чарбасында болобу, кетмен көтөрсө дагы иш бар. Ошондо элибиз байлуу болот. Мына агай окурмандар, көрөрмандар да кызыгып атса керек. Канча жашка келдиңиз, канча неберелүү болдуңуз, канча чеберелүү болдуңуз? Эми ошо өзүңүз жөнүндө да кыскача айтып берсеңиз. Чеберелүү, 3 чеберелүү. 11ден ашкан неберелер болдук. Үй-бүлөбүз абдан ынтымактуу, баарыбыз абдан бар ордунда. Канча жашка келдиңиз? Кудай буйруса жакын арада 87-ге толопун. 87-ге толосуз. Ага сизге эми официально болсо 88. Кийин мурун жасалып атканда анда кат жок болсо да. Анан кийин документ алып атканда канчада өзү 34 деп жазып коюп турмун. Анан үйгө келгенде эн апамдан сурасам, апа эжекеңе 3 жаш. Эжекең баланча жыл. Анда 33 болушу, 33 деп жазылбайсың деп айткан болчу. Ошондон балким муну да такташ керек. Киши кылып 87. Кудай өмүр берсин, сизге дагы ден соолук берсин. Элибиз аман эсен болсун, тынччылык болсун. Эң негизи тынччылык. Сизди да майрамыңыз менен куттуктайбыз. Ошол өлкөнүн башында туруп, эгемендүүлүктүн башында туруп, көптөгөн эмгектерди жасаптырсыз. Сизге дагы мындан ары ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат.